Арбаңыздар, бүгүнкү окуубузда илимий изилдөөнүн түрлөрүнө кайрылабыз. Илимий изилдөөнүн түрлөрү бири-биринен көлөмү жагынан же максаты жана башка жагынан айырмаланат. Эгерде сиз макала жазгыңыз келсе, биринчи эле рефераттан баштап, же болбосо курстук иш, дипломдук иш, андан ары диссертация, доктордук диссертация жазгыңыз келсе, ошол илим иш менен шугулданғыңыз келсе, анда бул сабак, бул окуу пайдалуу болот деп ишенебиз. Анда эмесе баштайлы. Эң эле биринчи биз илимий эмгектин эң баштапкы баскычы болгон рефераттан баштайлы. Реферат бул белгилүү бир темага сереп салуудан же талдоодон турган кыскача илимий текст. Курстук иш. Курстук иш студенттер теманы өз алдынча изилдеп, жыйынтык чыгарат. Жөнөкөй илимий ыкмалар колдонулат. Дипломдук иш тереңирээк иштелген, практикалык же теориялык маселени чечүүгө багытталган изилдөө. Тез, негизги ойду жана маанилүү маалыматты кыска жана нуска жалпылап көрсөтүүчү илимий эмгектин бир түрү. Макала белгилүү бир маселени кыскача жана так изилдеп, жаңы көз караш билдирген эмгек. Көбүнчө журналдарга жарыяланат. Магистрдык диссертация илимий жаңылыкка умтулган, түзүлүшү толук кандуу методологиялык базага негизделген иш. Кандидаттык же докторлук диссертация илимге салым кошкон оригиналдуу изилдөө. Мында жаңы теориялык концепциялар иштелип чыгат. Эми бул илимий изилдөөнүн түрлөрүнүн өз ара айырмачылыктарына токтололу. Ал айырмачылыктарды төмөндөгүдөй өзгөчөлүктөргө таянып айырмалайбыз. Көлөмү жагынан. Мисалы, макала 7 же 10 беттен турса, диссертация 100дөн ашык беттен турушу мүмкүн. Диссертация кайсыл мекемеде, кайсыл университетте жазылса, ошол университеттин өзүнүн да талаптары бар, ошого ылайык беттери айтылат. Максаты жагынан реферат маалымат топтосо, диссертация жаңы билим жаратат. Методикасы жогорку деңгээлдеги эмгектерде илимий ыкмалар терең колдонулат. Жаңычылдыгы канчалык жогорку деңгээлдеги эмгек болсо, ошончолук жаңы ойлор камтылуусу шарт. Эң жөнөкөй эмгектен баштап татаал диссертацияга чейин булардын баары изилдөөгө болгон кадамдар. Эмне менен болбосун изилдөө ишин баштоо бул эң маанилүү. Жөн гана жазып коюу эмес, айтылган ойду далилдөө, факты келтирүү, салыштыруу жана башкалар илимий маданиятты талап кылат. Илимий изилдөөлөр түрдүү болушу мүмкүн. Жогорудагы түрлөрүн айтып өттүк, кичине токтолуп өттүк. Бирок алардын баары чындыкты издөө жана жаңы билим жаратуу үчүн кызмат кылат. Кийинки окууларда ушул биз санап өткөн илимий эмгектердин түрлөрүнө кененирээк токтолобуз. Биз адегенде ушул жолку окуубузда илимий эмгектердин эң баштапкы жана жөнөкөй түрү болгон рефераттан баштайлы. Реферат жазуу бул илим жолундагы биринчи кадам. Анда эмесе ушул кадам кандай болушу керек? Ошол жөнүндө сөз кылалы. Реферат деген сөз латын тилинен алынып, билдирүү, баяндоо дегенди билдирет. Реферат бул белгилүү бир тема боюнча илимий мазмунда жазылган кыскача баян. Ал көлөмү жагынан эң чакан эмгек, бирок мааниси чоң. Андагы максат тема боюнча илимий маалымат берүү, өз көз карашын билдирүү жана жыйынтык чыгаруу. Ошондуктан рефератты илимий иштин башаты деп айтсак болот. Ал көбүнчө мектептерде, колледждерде жана жогорку окуу жайларында жаздырылат. Реферат 3 негизги бөлүктөн турат. Киришүү биринчи бөлүгү киришүү. Теманын мааниси, максаты,
Kıskaça bayаны berilet girişүүдө. Негизги бөлүм. Темага байланыштуу негизги ойлор, анализ, теориялык негиздер, талдоо жана алынган жеке пикир иштелип чыгат. Жыйынтыгында негизги жыйынтык чыгарылат дагы тема боюнча корутунду берилет. Аягында сөз түрдө пайдаланылган адабияттардын тизмеси, библиография берилет. Реферат жазууда эмнеге көңүл бөлүү керек? Реферат сөзсүз илимий стилде жазылуусу керек. Так, түшүнүктүү тил колдонулат. Көркөм, оозеки, публицистикалык же болбосо жаргон сөздөр колдонулбайт. Башка авторлордун ой пикири колдонулса, сөз түрдө пайдаланылган булак көрсөтүлүшү керек. Бул академиялык этиканын талабы. Адатта реферат кагаздын бир бетине 2 интервал аралык коюлуп жазылат. Барактар номерлениши керек. Иштин түзүлүшүн түшүнүүнү жеңилдетүү үчүн бөлүмдөрдүн аталыштарын көрсөтүлгөнү оң болот. Реферат жазылып бүткөндөн кийин каталар дыкат текшерилип чыгат. Реферат бул илимий ой жүгүртүүнүн, маалымат менен иштөөнүн башталышы. Жөнөкөй көрүнгөнү менен реферат жоопкерчиликтүү иш. Ал илимий эмгектерди жазууга болгон даярдыктын пайдубалы деп койсок да болот. Эгер сиз сапаттуу реферат жазганды үйрөнсөңүз, кийинчерээк курстук иш, макала, дипломдук иш, диссертация жазууда эч кыйналбайсыз. Эми кийинки окуубузда жана айтып кеткендей эле илимий иштин бир түрү болгон курстук иш тууралуу сүйлөшөбүз. Эсен болуңуздар.